Тажикстандын куралдуу агрессиясынан баткенде дайынсыз болгон лейтенант Дастан Анарбеков дагы деле табыла элек. Аскер кызматкеринин жакындары президент Садыр Жапаровдон, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевден издөө иштерин токтотпоону өтүнүшөт. Ошондой эле Дастан Анарбековдун апасы Сауле Иманалиева Кыргызстандын Тажикстандагы элчисине өтүнүч келтирди. Анда Иманалиева уулун Тажикстандын аймагынан издеп берүүнү суранган. Бүгүн 24 октябрда Жалал-Абадта өлкө башчы Садыр Жапаров менен УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевди колдоо митинг өттү. Митингге 500дөй жаран чыгып, алар Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев туура саясат жүргүзүп жатканын белгилешти. Бардыгыбыз Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевди колдойбузбу жигиттер? Колдойбузбу? Булардан бөлөк эч кимдин бизге кереги жок. Ушулар бизге хан болуп, ушулар бизге башчы болуп, Кыргызстанды өнүк турат деп ишенебизби? Ошондуктан жалпы элден өзгөн жаштарынан суранат элем. Бизге тынччылык керек, бизге биримдик керек. Биз ушул жашоону кийинки буунга, кийинки урпакка өткөрүп бериш үчүн биз милдеттүүбүз. Белгилей кетсек, бүгүн Бишкекте кармалган активисттерди бошотуу талабы менен жөө жүрүш болуп өткөн. Кемпират! Биздики! Кемпират! Биздики! Биздики! Элдин адалет тагдыры чечилип атканда чыгып айтып дегиле. Кемпират! Биздики! Орусиянын Иркутск шаарындагы 2 кабаттуу үйдүн үстүнө учак кулап 2 учкуч көз жумду. Бул тууралуу орусиялык басылмалар жазышты. Белгилүү болгондой, кырсык кече 23 октябрда катталган. Анда суу 30 үлгүсүндө учак Иркутск шаарынын Ново Ленина кичи районундагы Пржевальск көчөсүндө жайгашкан 2 кабаттуу үйдүн үстүнө кулап, андан соң өрт чыккан. Учурда өрт өчүрүлгөн. Тилекке каршы кырсыктан 2 учкуч каза болгон. Ал эми жай тургундардын арасында жабыркагандар катталган жок. Тактап айтканда, кырсык учурунда алар үйдө болгон эмес. Ошондой эле суу 30 учагы сыноо учурунда кырсыкка кабылганы. Анын кесепетинен 150 үй электр жарыгысыз калганы маалымдалды. Чүй облусунун Кемин шаарында 2 баланы унаа сүзүп кетти. Кырсык аталган калаанын борборунда кечкурун болгон. Окуя байкоочу камералардын бирине түшүп калган жана анын видеосу менен журналист Семетей Аманбеков өзүнүн Instagram баракчасы аркылуу бөлүшкөн. Тасмадан караңгыда жөө жүргүнчүлөр өтө турган жерден чуркап бара жаткан 2 өспүрүмдү унаа катуу ылдамдыкта келип сүзүп кеткенин көрүүгө болот. Унаа кырсык болгон жерден качып кеткен. Видеонун авторунун айтымында, кырсык болгон жерде жол чырактары жок жана жарыктандырылган эмес. Мындан улам ал жерде байма-бай жол кырсыктары катталып турат. Обратите внимание, это прокрутка идет. Смотрите, что происходит. Только что случилось. Кошмар просто. Я не знаю, есть... Ош шаарындагы Гермето айылында 3 жаштагы кыз каналга түшүп кетип каза болду. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгы кабарлагандай, 23 октябрда саат 20:21 милицияга маалымат түшкөн. Кызды издөөгө Ички иштер министрлигинин 5 кызматкери, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 4 куткаруучусу жана 25 жергиликтүү тургун тартылып, нариштенин сөөгү суудан табылган. Учурда кыздын өлүмүнүн себептери такталууда. Үрчү Анжелика Кайратова Алга Кылычев менен соттошуп, аны 10 миллион сомдоого жыкты. Бул туурасында жактоочу Мукаш Байгелдиев тарабынан белгилүү болду. Маалым болгондой, Кыргызстан социал-демократтар партиясынын мүчөсү Алга Кылычевдин үстүнөн жалган маалымат тараткан үчүн сотко арыз түшкөн. Анжеликанын жактоочусунун айтымында, Кылычев Дөө Чыңгыз Кайман аттуу уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсүнүн өлүмүнө Анжеликанын түздөн түз тиешеси бар, буйрутма берип өлтүргөн деп өзүнүн Фейсбуктагы баракчасы аркылуу видео кайрылуу жасаган. Адам өлтүрүү боюнча оор кылмышка айыптаган Кылычевди Анжелика сотко берип, жалган айыптоосу үчүн 10 миллион сом моралдык чыгым өндүрүп берүү арызы менен Ленин райондук сотуна кайрылган. Азым Бакиевке Кыргызстандын атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси дипломатиялык рангы ыйгарылды. Бул тууралуу президенттин администрациясынан кабарланды. Маалыматка ылайык, тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койгон. Белгилей кетсек, Азым Бакиев президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүн жетектейт. Эске салсак, буга чейин дипломатиялык рангтан Чыңгыз Айдарбеков ажыратылган.
Кыргызстан тышкы саясатта тең салмактуулукту карманат. Бул тууралуу мамлекет башчы Садыр Жапаров бүгүн 24 октябрда өлкөнүн дипломатиялык кызматынын өкүлдөрүнүн кесиптик майрамы менен куттуктоосунда билдирди. Өлкө башчы өз сөзүндө Кыргызстан көз карандысыз, ырааттуу, тең салмактуу тышкы саясатты карманып келгенин жана мындан ары да карманаарын айткан. Садыр Жапаров өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнө, анын коопсуздугун, эгемендүүлүгүн жана аймактык бүтүндүгүн камсыз кылууга жагымдуу шарттар дипломатиялык кызматкерлердин аркасы менен түзүлүп жатканын белгилеген. Кыргызстандын кызыкчылыгын коргоого багытталган иш-аракетиңиздер үчүн ыраазычылык билдирем. Дипломаттарга ден соолук, кажыбас кайрат, ийгилик каалайм деген куттуктоосунда. Урматтуу телегөрүүчү, Борбордук телеканалды социалдык тармактардан көргөндү да унутпаңыздар. Эфирде мен Нуржан Султанбекова болдум. Кийинки эфирден көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.